Enох бардыгы болуп 365 жыл жашады. Энох Кудай алдында түз жүрдү. Анан жок болуп кетти, анткени аны Кудай алып кетти. Матушал 187 жашка чыкканда андан Лемек төрөлдү. Лемек төрөлгөндөн кийин Матушал 782 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Матушал бардыгы болуп 969 жыл жашап көз жумду. Лемек 182 жашка чыкканда андан уул төрөлдү. Ал ага Нух деген ат коюп, бул бизге биздин ишибизде, теңир каргаган жерди иштеткенибизде сооронуч болот деди. Нух төрөлгөндөн кийин Лемек 595 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Лемек бардыгы болуп 777 жыл жашап көз жумду. Нух 500 жашка чыкканда андан Шем, Хам, Жепет төрөлдү. 6 бап. Жер бетинде адамдар көбөйө баштаганда алардан кыздар төрөлдү. Кудайдын уулдары адамдардын кыздары чырайлуу экенин көрүп, ар бири өзүнүн тандаганын аялдыкка ала баштады. Ошондо Теңир адамдар менин рухумду түбөлүккө тоотпой жүрө беришпейт, анткени алар адам. Алардын жашы 120 жыл болсун деди. Ошол кезде жер бетинде алп адамдар болгон. Айрыкча Кудайдын уулдары адамдардын кыздарына жакындашканда алар төрөп, алп адамдар көбөйгөн. Алар күчтүү, эзелтен эле атактуу адамдар болушкан. Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү. Ошондо Теңир жер бетине адамды жаратканына өкүнүп, өз ичинен өтө кайгырды. Анан Теңир мындай деди: мен өзүм жараткан адамдарды жер бетинен жок кылам. Адамдан тартып малга чейин жерде сууда жашоочу жаныбарларды, асмандагы канаттууларды жок кылам. Анткени мен аларды жаратканыма өкүнүп жатам. Нух болсо Теңирдин алдында ырайым тапты.